Саламатсызбы? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Бүгүн биз Каракалпакстанда болуп өткөн акыркы окуялар тууралуу тарыхчы Алмаз Кулматов менен маектешебиз. Биз менен калыңыздар. Анда эмесе Алмаз Окенович, сизге биздин эфирге келип берип убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы эле суроо, ошол 1-июлда Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында массалык нааразычылыктар башталды. Ага ошол Өзбекстанда коомдук талкуу коюлган Конституциянын жаңы мыйзам долбооруна нааразы экенин билдирип жатышат да. Негизи сиздин оюңуз боюнча канчалык кооптонууга негиз бар беле ошол Конституциянын өзгөрүшүнүн референдум болушуна? Кооптонуу ачык кооптонуу да, ачык жазылып атпайт текстте. Мурунку жана 74 бул жерде Каракалпакстан боюнча бир нече статьясы бар Конституциясында. Анан бул 70 жана 74 беренеси жөнүндө негизги маселе да. Ал ошол эки жобо алынып калып атпайбы? Биринчиден Каракалпакстан республикасынын суверенитети аныкталган, суверендүү республика деп аталат. Экинчиден ошол референдум аркылуу өз тагдырын өзү аңыктап кетүүгө акылуу деген жобо болуп атпайбы? Анан экөө жоюлуп кетип, анан Каракалпакстандын жогорку кеңесинин төрагасы, анан аткаруу бийлигинин өкүлү деп ушундай деп бир жоболор камтылып ордуна жана алмашып аткан, долбоорлонгон Конституцияда ошолор жазылып атат да. Анан албетте бул эл ошого нааразы болду да, калкы, коомчулугу. Анткени мындай да, бул Каракалпак эли мен суверенитетке көптөн бери умтулуп келген да. Булар өздөрүн байыркы эл деп эсептейт. Каракалпак эли. Каракалпак эли ушул аймакта биз ээлик кылып келгенбиз, сатып алышуу үчүн кан төккөн, ушул жерде өзүбүздүн мамлекетибизди курууга татыктуубуз деп эсептейт. Анан булардын чындыгында эле хандыктар болгон. Анан өздөрүнүн негизги эң алгачкы мындай орто кылымдагы белгилүү хандыгы деп булар Ногойдун хандыгын, Ногой ордосун булар өзүбүздүн алгачкы мамлекетибиз деп эсептейт да. Андан кийин дагы бул Ногой ордосу 1414-жылы түзүлүп, анан мындай аймакты ээлеп күчкө толуп барат. Анан аңгыча эле Жуңгар ойрот кармашы чабуул башталып кетти да, Калмак Жапырыш деген ат менен белгилүү да. Бул ушул борбордук Азияны катуу каптаган чоң бир топ элди геноцидке учураткан мындай кыргын сүргүн да. Анан булар ошого да кептелип, чачырап, анан экиге бөлүнгө, арал жакты көздөй качып, анан бир Ташкентти көздөй качып, анан ички Каракалпактар, анан тышкы Каракалпактар өйдөңкү, жогорку деп бөлүнүп калып, анан кайтанан кийин Эдиге деген 1500-жылдары ошо 16-жылында Ал Баатыр уруу башчысы, эл башчысы, журт башчысынан кийин кайта топтоп, анан ал чачырап кайта дагы төрткө бөлүнүп кетип атпайбы? Анан ушинтип келген. Ушинтип келет да, анан кийин булар 1924-жылы анан кийин автоном область болуп түзүлөт. Калкынын саны кыйла аз, чоң аймакты ээлейт. Ошол улуттук аймактык бөлүштүрүүдө деле мындай андай деле көрүнүктүү элитасы анчалык көп санда эмес. Доспанов деген гана ишмер белгилүү, калгандары мындай тарыхта анча белгилүү эмес документтерде. Анан ошентип автоном область болуп түзүлүп калып атат да. Автоном область болуп түзүлүп, анан автоном республикасы деп Казак ССРнин курамында болуп атат. Автоном республикасы автоном. Андан казактардан анан булар кайта 1930-жылы РСФСРнын составына кирип атпайбы? Андан 36-жылы жаңы конституция, СССРдин жаңы конституциясы кабыл алынгандан кийин өзбектерге кошулуп, Өзбек ССРнин курамындагы автоном республикасы кошулуп, анан 1990-жылы Каракалпакстан автоном республикасы биринчи болуп, өзбектерден да казактардан биринчи декабрда 9-декабрда болуш керек эле. Ошол суверенитетти Каракалпакстан республикасынын декларация кабыл алат, суверенитет жөнүндө 1990-жылы өз тигилерден да башталат. Анан ортодо 2 жыл буйдалып калат дагы 1992-жылы анан кийин Өзбекстандын курамында
бул келишим түзүп атышат 1993 жылы 20 жылга Өзбекстандын курамындагы республика деп бирок жана эми аны биз билбейбиз. Ошол мезгилде эмнегедир буйдалып калышты. Анан кыскасын айтканда бизге белгисиз жагдайлардан улам жанагынтип 20 жылдык келишим түзүлүп, ошо менен суверенитет деген жанагы 2 статья. Суверенитет анан референдум менен чыгып кете алат деген, өзүнүн тагдырын аныктай алат деген 2 жооп менен ошо макул болуш, убактылуу макул болушуп калып калган да. Анан эле аңгыча эле жанагы 2 статьяны алган, 2 жообун алып салган, өзгөртүү киргенден анан жана толкундуулугун. Ошол жерде түшүнүксүз калды. Анткени президент Шавкат Мирзиёев өзү дагы аймакка барып депутаттар менен жолукту го жогорку кеңеште. Анан ошондо айткан сөзүндө жана силер элдин үнүн мага жеткизсеңер болбойт беле? Бул деген конституциянын долбоору да, биз аны өзгөртмөкпүз да дегендей айтты да. Ошол кандай түшүнсөк болот да? Бул жакта президент кайра эле мындай күнөөнү жергиликтүү депутаттарга аударып койду да. Эмнеге элдин үнүн мага жеткирбедиңер дегендей кылып. Эми балким жеткизбей да коюшу мүмкүн. Биз билбейбиз. Мына мойнубуз калалы Каракалпакстанды биз жакшы билбейбиз. Баарыбыз жакшы билбейбиз. Көпчүлүгүбүз да. Атайын изилдеген адис деле мен учурат элекмин. Биз коңшуларыбызды жакшы билбейбиз. Казактарды да жакшы билбейбиз. Каңтар окуясы чыкканда деле түшүнбөй калдык да, билбей калдык да. Өзбектерди да жакшы билбейбиз. Коңшубуз Кытайды да жакшы билбейбиз. Биз өзүбүздүн ичибиздеги окуяларды жакшы, процесстерди жакшы билбейбиз. Эмне болуп атат, кайка барып атабыз, жакшы аңдабайбыз да. Анан азыркы учурда Каракалпакстанга кайтып келсек, биз аякта эмне болуп атканын көбүбүз жакшы билбейбиз. Маалымат аз. Анткени өздөрүнүн мойнуна алып аткандай, сиздер жазып аткандай, буларда жана интернет өчүк, маалыматтар чектелүү эле болуп атат да. Телеграмдан, тияктан социалдык тармактар иштебейт экен. Анан биз ошол расмий бийликтин айтканын анан кийин кокусу чыга калган, капысы чыга калган, мындай ыраттуулугу жок эле үзүл кесил маалымат менен чектелип атабыз да. Мирзиёев өзбек лидеринин айтып атканында биринчиден ошол төмөнкү жагдайларды белгилеп койсок болот. Албетте ошол конституциялык долбоор сунушталып жатканда президент өзү демилгелеп атса, өзүнүн өлкөсү мамлекет башчысы лидер катары ошол 200гө чукул статья алмашып атат да. Ошону ага көп деле убакыт кетпейт таанышып чыгууга. Билбей калды деген болбойт го. Ошолураак болуп калат. Билген бирок ошого кандай реакция болот? Балким ушул жалпы неме менен өтүп кетет. Тобокелчиликке деле барышса керек. Бул же ынандырса керек. Жок, элдин реакциясы мындай текшербейт, элдин реакциясы мындай текшерип, анан кайта учуп барып, анан кайта өзүнүн кадамын артка анчалык азыбына өзү айтып атат экен. Кишиде чыгым болду да. Навод болгондор да бар экен да. Биз аны айта албайбыз. Өзү да айткан жок, эч ким да айткан жок. Анан билбейбиз. Бирок ушундайга чейин алып келип сынап, социологиялык изилдөө болот, коомдун пикирин башка сурамжылоо жүргүзсө болот, анан тарыхта караса болот, тарыхты окуп атышпайбы. Анан өзбек лидери окубайт дегенден алысмын, билимдүү инсан, абдан сезимтал. Бул жолу сезимтал реакция кылды. Эми макул, жаңылышты кетиптир. Бирок ошол жаңылышты мойнуна алуу дагы бул мындай ага да эрдик керек да. Ал имиджине шекелеп атат да. Анан аброюна шекелеп атат, бирок ошону мойнуна алып артка кайтып атат да. Ал эми жанагыларды жемелеп сиз айтып коебуз, айтпай да коюш мүмкүн. Мисалы элитасы деле окуялар болгондо деле элитасынын көзгө чалдыккан жок. Оппозициялык өзүнүн мындай. Жок, оппозициялык деги эле элитасы мындай да. Бул Өзбекстандын курамында кезинде деле, Казакстандын курамы кезинде деле, РСФСРдын курамында кезинде деле каракалпактардан абдан мындай чыгаан, анан мындай мамлекеттик масштабта жетекчи болгону билинбейт да. Жок. Мына Эльвира биздин республиканы алалы, же Казакстанды алалы. Бул Казакстанда деле Алтургай Колбин деген биринчи секретарь орустан дайындалган. Ага жана желтоқсанга себеп болду. Учурда Советтер Союзунда көп республикаларда экинчи катчылар, КГБсынын башчысы, ушундай министрлер кеңеш советтин башчысы, орун басарлар орус, славян улуттар, анан башка улуттар саны көбүрөөк болсо ошол улуттардан дайындаганда интернациональный саясат болчу. Бирок буларда мындай саясат Өзбекстанда болгон эмес.
бул модель жок болчу да. Өзбекстанда биздин жанагы чыган инсан Разаков гана жогорку деңгээлге жеткен да. А башка улуттарда мындай секретарь болгон катчы да. Партиялык жетекчи, мамлекеттик жетекчи болгондор деле кездешпейт. А бизде болсо мына мисалы башка улуттагылар өкмөт башчысы болот, депутат болот, министр болот, вице-президент болгондор бар. Ушундайлар бар. Казактарда деле ошондойлор көбүрөөк кездешет. Өкмөт башчылары башка улуттагылардан. А Өзбекстанда андай жок. А Өзбекстан курамында жүргөндө бери каракалпактардан мындай жогорку деңгээлге чыгып, кур дегенде вице-премьер болгону дегендей кездешпейт да. Демек ушу элитасы анын позициясы бошоңураак окшобойбу. Анан окуянын чыгышына башталып жанагындай от алып кетишине дагы ээ боло албай калышты. Кийин бар. Ошон үчүн өзбек президенти биринчиден ошол окуялардын демине кетиши катары барып өзү баскандыгы туура болуп атат. Түшүндүрүп жанагы кайта чакыртып алды да артка кетинчиктерди. Экинчиден болсо жергиликтүү элита жанагындай кылып жаңылыштык болуп көшөкөрлөнүп да жасап коюшу мүмкүн да. Ушундай баары өтө берет, боло берет дегенде. Анан эми бул регионду Өзбекстандын аймагынын 40%-га чукулун ээлейт. Бул жерде газ, нефть өндүрүшүнө алтыгындай чыгат. Бирок тилекке каршы ушу чыккан кен байлыктар иштетилген Үстүрттагы жана башка да газохимический комбинат бар. Булар ушундан чыккан түшкөн киреше, байлык, мындай пайда карапайым элге кыйгап өтөт да. Пайдасы тийбей өтөт да. Пайдасы тийбей кетет да. Негизи кандай ойлойсуз, булар жана наразычылык акциялары чыккандан кийин ушу 5-июлга референдум өткөрөлүү деп ушундай дагы сунуштар болгон экен да. Митинг өтөбүз деп жанагы бир лидерин 2 жол алкага каракалпаксыз деген кыймыл бар экен, 2013-жылдан бери белгилүү экен. Анан Давлет деген жигиттин ысмын атап анын камап ишкен экен, аны кайтып бошотуштур. Анан ал 5-июлга кайта чогулабыз деп референдум сөз кылган жок, митинг кылабыз деген экен да. Мен бүгүн Карабастан Республикасы жогору, кеше Карабастан Республикасы жогору кеңесинде болдум. Ертең бүгүнүн өзүндө Каракалпакстан Республикасынан нызамлы түрдө тыныч, тартип жол менен Каракалпакстан Республикасынын азаттыгын сурап, нызамлы митинг кылуу боюнча муражаат эттим. Силердин позициясын билдиребиз деп. Анан ал жанагынтип күч менен басылып, жанагындай кичине кан төгүлүп кетти да. Эми кандын кичине көп болуп атканбы? Баары жаңжал чыкты, чыр чыкты. Чырдын конституциялык конституциясын айттык. Саясий, тарыхый бөлгүлөрү. Анан шылтоосу бар да. Шылтоосу жанагы өзгөртүү ишти да. Өзгөртүү ишти. Анан бул жерде жанагы тышкы күч көрүнбөйт да. Тышкы күч болушу мүмкүн, бирок аны даярдаган кызыктар интересанттык код, кызыктар тараптарды азыр көрүнбөйт да, байкалбайт да. Учурда конституцияда ошондо Каракалпакстан эли өз калоосу менен референдум өткөрүп курамынан чыкса болот деген акылуу экен. Анан ошол канчалык реалдуу деп ойлойсуз ага, эгерде мындай референдум кылып курамынан чыга алат беле эл өзү? Биринчиден элдин каалоосу канчалык дегенди түшүнүш керек, билиш керек. Аны көз билбейбиз. Аны өзбектер өзлөрү да жакшы билбейт, өзбек бийлиги билбейт. Билсе жанага бармак эмес да. Каршылыктын чыгып отурушу, демек бул суверенитет идеясы, булардан көз карандысыз мамлекет идеясы, булардын көкөлөгүн уялап жашап жүрөт да. Анан жаштар чыгып атат, сүрөттөрдөн байкасаң көбү тере жаштар экен. Демек ошол кийинки 30 жыл ичинде калыптанган муун, өскөн муундын көкөлөгүндө жүрсө, көңүлүн өйүп атса, демек умтулуу оңой менен басылбайт. Бирок ошол умтулуунун ишке ашуу жолу, мөөнөтү, формасы менен тарыхый, саясий, укуктук реалдуулук мындай коошпой да калышы мүмкүн, шайкеш келбей да калышы мүмкүн. Анан мына казак президенти Касым Жомарт Токаев Петербургда өткөн экономикалык форумда бир жакшы аныктама, жакшы позициясын билдирди да. Позициясы ошол эл аралык укуктун нормаларындагы карама каршылыкты айтты да. Улуттардын өзүн өзү тагдырын өзү аныктоо укугу менен мамлекеттерин аймактык территориалдык дейчи, территория деген бул
эл аралык термин, аймактык деген ал башкача, региональный болуп калат экен. Территориалдык бүтүндүгү экөө шайкеш келбейт көп учурда. Мен өзүм аныктамамды кошоюн. Дүйнөнүн саясий картасы чийилип бүтө элек элбир. Саясий картасы чийилип бүтө элек. Биздин Кыргызстандын президентинин баспасөз катчысы Эрбол Сунабаев ошо коңшу мамлекетте болуп жаткан кырдаалга мындай пикир билдирүүдөн карманууга чакырды да. Анан сиздин оюңуз кандай? Биз өзүбүздүн коомчулукта талкуулашыбыз керекпи ушундай процесстерди? Биз билишибиз керек, билип, көз салып, байкап, абай салып, изилдеп, биздин милдетибиз. Окумуштардын милдети, атайын институттардын милдети, билимибизде эмес, бийлик институттардын милдети, тышкы саясий ведомствонун, коопсуздук мекемелеринин ушулардын милдети. Ал эми жана комментарий пикир дегенде, ал пресс-атташе жигит Эрбол мырза таптакыртып үй салган формасында эмес, мындай улуу таралык мамилени косту, биздин мамилеге шек келтирген мындай бейжоопкер билдирүүлөрдү жасабасыңар дегендей. Достор, бүгүн биз тарыхчы Алмаз Кулматов менен Каракалпакстандагы акыркы окуялар тууралуу маектештик. Биз окуялардын өнүгүшүнө дагы да болсо көз салып турабыз. Медиахабтын социалдык тармактагы баракчаларына баш багып туруңуздар.